башка өлкөлөрдү кара. Депутаттарда ар бир депутатта бир 5тен помощник, 5тен консультант, бир 2ден машинеси бар. Кыргызстан кичине биз популизмге өтүп кеткенбиз да, өзүбүз жакшы көрүнөбүз деп туруп, өзүбүз түшүнбөгөн нерсени кылып алабыз. Андан кийин туятаң ошону туура эмес кылып алыппыз деп туруп, оңдоп жүрөбүз. Ошондо эмнеге мындай кызматтык унааны минбеш керек адамдар. 2015-жылы өздөрү эле кайра баш тартышпады беле ошондо? Мындай да бизде популизм деген түшүнүк өтө жайылып кеткен да, элеман. Анан кийин өзүң билесиң, баягы шайлоочулардын же болбосо элдин сүймөңчүлүгүнө ээ болуп, ал кызматтык унадан гана эмес, помощнигинен баш тартышкан. Ойлосоң кайсы депутат помощниги жок, же болбосо кеңешчиси жок иштейт. Депутат дегенге Бирден эле жардамчы калганда. Ооба, жардамчы. Ал жардамчы дегениң ал сага кеңешчи эмес. Кеңеш бере турган адам Бир жардамчысы калган, бир консультантынан баш тартышкан да. Ошол туура эмеспи? Жардамчысын алып калып туруп, консультанттан баш тарткан.